Эмне үчүн иштериңиз жүрүшпөй жатат? Эмне үчүн бардыгынын иштери гүлдөп, машиналарды алып, үй-жайларды салып, сонун кылып, заңыратып, тоюн кылып, башкасын кылып, жакшы күндөрдө сонун кылып атат. А эмне үчүн сиздин иштериңиз жүрүшпөй жатат? Эмне үчүн сиздики артка кетип атат? Эмне үчүн сиз тормуз болуп, жайыңыздан кыймылдай албай калып кетип атасыз? Урматтуу мекендешим, эркек кишинин иштери 99% сонун болот, жакшы болот, ийгиликке жетет. Качан ушул 4 нерсени башкара алса, 4 нерсени контроль кылса, анын иштери зор болот, гүл үстүнө гүл болот, нур үстүнө нур болот. Биринчиси сөзү. Чыгарып жаткан эмнени сүйлөп жатат. Эмнени сүйлөп жатасың. Көп учурда тил арзан болсо ондан комдонгон, бошоп кетсе өзүңдө жеп койгон. Тилдени ойлоңуз. Эмнени сүйлөп жатасыз, ошого маани бериңиз. Экинчиси эмнени жеп жатасыз. Жеген нерсеңизге маани бериңиз. Эмне кирип жатат ичиңизге. Аны салмактаңыз. Ал эми үчүнчүсү ою. Урматтуу мекендешим, мен эң негизги ушу ойду ойлойт элем. Себеби бардык нерсе ушул ойго келип да калат. Билесизби? Сиз арам ишти дагы биринчи оюңузда кыласыз, андан кийин барып кыласыз. Жей турган нерсеңизди биринчи оюңузда ойлойсуз, андан кийин барып жейсиз. Кыла турган ишиңизди дагы биринчи оюңузда ойлойсуз, андан кийин барып кыласыз ошо ишиңизди. Ошондуктан ой эң негизги нерсе. А бүгүн 70% ойду чарчатып, мени чарчатып, өзүн чарчатып, керек эмес ойлорду чогултуп аткан эркектер өтө көп. Арам ойлорду, туура эмес ойлорду чыгарыңыз, чыгарып салыңыз, ал эшиктерди жаап салыңыз. Мээңизди бош калтырыңыз, керектүү нерселерди салыңыз. Ал эми төртүнчүсү. Урматтуу мекендешим, эң негизгиси эки сандын ортосу. Арамдан этият бол. Мен айтат элем, бардык кыздарга барып арам иштерди кылгандан көрө бир аялга үйлөн, аны бактылуу кыл, себеби ал сени бактылуу кылат. Ал сени көп ийгиликтерге жетирет. Арам ишке барсаң, ошо кыздардын акчаңды эле алат. Жүр кафеге барабыз, жүр бул жака барабыз, аяка барабыз, бияка барабыз. Эптеп сен акчаңды алмай, эч качан сенде акча турсун. Бул кафеге кирбей эле кой, муну арзанырага кирели, эртең үй алабыз бул акчага деп. Мындай акылдуу пикир берген аял сенин аялың болуп эсептелет. Көчөдөгү кыздарга айырмасы жок. Эптеп бир күндүк, бир сааттык ал аялдар пайдаланат сенден. Сен эч качан ойлобо, аны мен пайдаланып атам деп. Ал сени пайдаланып атат. Жок дегенде өмүрүңдү алып атат. Жок дегенде убактыңды алып атат. Эртең кыяматта ушинтип келип мойнуңа асылат. Ойлон, 4 нерсени контроль кыл. Урматтуу мекендешим, ийгиликке сөзсүз жетесиң.